жар тандоодо адашпа. Кыз бала болсоң эр болсоң, жигит болсоң аял тандоодо, кыз тандоодо адашпа. Мисалы үчүн бир кыз бар, ал байлыгы үчүн турмушка чыгат. Бирок ал узакка барбайт. Узакка барса дагы тынчтык таппайт. Күн сайын ызы-чуу болуп жашап өлүп кеткенин өзү билбей калат. Экинчиси бар. Экинчиси ата-энесинин сөздөрү үчүн, ата-энесинин сөзүн кыя албастан чыгат. Бул учурда өзүн токтотуп айтыш керек. Мага жакпады, болбойт деп ачыгын айтыш керек. Тартынат да, жок, тартынганын кереги жок. Сен өмүр маселең кетип атат. Эртең барып ажырашып келип, барып ошо ата-энеңе алууга келесиң. Ошол учурду, ситуацияны ойлоп чечим чыгар. Эртең мынтип кор болуп келип, уят болуп келгениң жакшыбы, же бүгүн эле токтотуп койгоноң жакшыбы? Ошондой экен, ал ата-энең жашабайт, сен жашайсың, түшүндүрүп айтыш керек. Мен сүйбөйм, муну жакшы көрбөйм, жакпады, ачыгын айтыш керек. Бүгүн башында айтпайт дагы, макул эми ата-энем үчүн деп турмушка чыгып алат дагы, же жигит болсо кыз баланы өзүм тарбиялап алам деп үйлөнүп алат дагы акмакка окшоп, андан кийинки жашоо өтө кыйын. Төшөктү ойлоп үйлөнүп алат дагы, анан ал жакта кор болот. Баягы айбанды кумары кангандан кийин жашоону көрөт, чыныгы жашоону көрөт. Жашоо эч кимди караса аябайт. Ушундай катуу удаарлар менен урат. Рызык Кудай берет деп кеңири үйлөнүп алат дагы, же колунан бир иш келбейт, же бир кесиби жок, же бир тил үйрөнгөн эмес 11 мектепте окуп. Анан барып жашоо берген ударлар сындырганда баягы кой дейт да, ажырашайын дейт. Жашоо жеңил эмес, жеңил карабаш керек жашоого. Кыз болсоң дагы, эркек болсоң дагы. Эркек бол. Кызсыңбы сен өзүңдү тарбияла. Жашоо бир iPhone менен BMW X5 ошого байланган эмес. Жеңил жашоо жок, урматтуу мекендештерим. Дагы бирөөлөр бар. Булар жөн гана үмүт максат үчүн, арзу хавас деп коет. Ошон үчүн турмушка чыгат. Жигитте эч нерсеси жок, бирок жигит келип, мен максатым ушундай. Мен Кыргызстан жерден желбиретем, же мындай иштерди кылам деген учурда кыз угуп туруп, баягыдан руханияты тынчтык алат. Мен алдыңызда туруп берем, сизге ишенем, сиздин колуңуздан келет, сиз алдыга жылышыңыз керек деп дуктан берет. Дукту вагон алган баягы жигит көп нерсеге, көп чокуларга чыгат. Булар ийгиликке жетет. Булардын бакыты өтө көпкө созулат. Себеби булар бир нерсеге, материалдык бир нерсеге байланбастан, жок нерсеге, үмүт максатка байланды да. Тарыхты окусаңыз, китептерди окусаңыз, көптөгөн мусулмандардан болсун, мусулман эместерден болсун, үмүт максаты гана болгон биринчи турмуштун башында. Андан кийин көп чокуларга жетишкен да. Ошондой кыздар бар. Азыр деле бар. Үмүт максаты бар жигиттерди издеген. Бир күн, бир секунд байлык бийлик маселеси бир секундта жоголуп кетиши мүмкүн. Президентти түрмөдөгүнү президент кылып коюшу мүмкүн Аллах Таала. Ошондой экен байлык бийлик маселеси мындай ойноп турат. Эгер байлыкка байланып турмушка чыккан болсоң адашасың. Кудай сактасын, бүгүн эркектер дагы жок эмес. Атайын ушундай байдын кызын издегендер дагы жок эмес да. Бул бетондон айырмасы жок болуп калган. Эми бул адамдардын беттери тууралуу китеп жазылса, китепти библиотекага коюп койсоң, миллион жылдан кийин баягы китепкана күйүп кетсе, бирок баягы китеп күйбөй тура берет да. Ушунчалык даражада бети жок адам болуш керек да, мындай байдын кызын издеш үчүнчү. Милдет кылат. Аял киши милдетчил болот. Өмүр бою кулагың мээңди жеп өткөткөнүн билбей каласың. Ошондой экен, нөлдөн баштап өзүң жет көп нерсеге. Арзу, үмүт, максатка карап туруп турмушка чыккан кыздар бар. Бирок ошол эле учурда кыздарга айтарым, үмүт максаты болсо болду деп туруп турмушка чыгып кетпе. Жашоосунда бир нерсе болуш керек. Көрсөтө турган эркек ошо жашага чейин көрсөтөт эле бирдекени. Демек, учу чымыны барбы, ошону байкаш керек. Жөн эле кээ бир кур чечен бар, сөзгө кур чечендер бар да. Сөздөн эле бар, бирок көрүнүшү болмуш. Ага турмушка чыгып кет деген маселе жок. Ар тараптуу караш керек. Бир үйүң 4 жагынан 4 тараптуу көрүнөт. 4 башкача көрүнөт. Бир жактуу карап койбо. Ар жеринен карап көр. Жигит болсоң кызды, кыз болсоң жигитти. Ушундай урматтуу мекендеш. Кээ бирөөлөр бар, ал дин ортого коюлат, Аллах үчүн турмушка урушат, булар ийгиликке жетет. Билесизби, жашоодо сыгылып, ойлонуп, баягы башы кайгыдан чыкпай жүргөн адамдар бар. Үйлөнгөндөн кийин дагы
бактылуу жашайт. Кээ бир бойдоктор бар, туура эмес жолдор менен маанесин чыгарып, колун катын кылып алып, мастурбация кылып, бардеке кылып жүргөн эркектер кайгыруу, сыгылуу, баягыдай ойлонуу деген нерселер жашоого бир кызыгыш калбай калат, бирдеке кылгысы келбей калат, эч нерсе кыла албай калат. Бул арам жолдон болуп атпайбы себеби? Эмне үчүн никеден кийин деп махаббат чыныгы сүйүү деп айтылат? Себеби ошол никеде адал нерсе менен, адал аркылуу аялың менен жакын болгон учурда аялыңа махаббат сүйүү бардыгы бири-бириге ташкындап башат. Бири-бириңди өтө жакшы көрүп каласың. Ушул эле ишти бойдок жигит башка кыз менен же өзүнүн колу менен же каалаган туура эмес жолдор менен чыгарышы мүмкүн. Туура эмес арам иш аркылуу кылышы мүмкүн. Бирок ал учурда кайгыдан башка эч нерсени таппайт. Байгону ойлогон сайын сыгыла берет, ойлоно берет. Күнөө үстүнө күнөө деп ушуну айтат да. Ошондой экен, адалынан болгон учурда тескерисинче ал жанга жан кошулду дегени экинчи, үчүнчү, төртүнчү перзенттерин кошуп күчү Кудай Таала ошого жараша күчтүү, ошого жараша энергияны, ошого жараша махаббатты сага берип коет. Семьяң үчүн дагы күчтүү аракет кылышты баштайсың. Ошондуктан да халалыда халават бар, файыз бар, береке бар деп бекерден айтпайт. Тамам? Халалга аракет кыл, адалдан калбасын. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, бул айтылган амалдарга амал кылууга аракет кылайлы. Аллах бардыгыбызды ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин, арамды арам көрсөтүп, арамдан алыс кылсын. Алтын башыңыз аман болсун. Кийинки жолугушууларга чейин салам.